Ассаламу алейкум. Окшош суроолор жана окшош эмес жооптор. Бүгүнкү биздин каарманыбыз менен таанышайлы. Я бисмилла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кайсыз бирден жакшысызбы? Өзүңүз таанышып кеттиңиз эми? Мен Абдурахим 2005-жылы болом. Ошол 2005-жылы болосуз. Так, анда суроолорго улантайлы. бериңиз. Так, таксидеги опыт канча болду? 2,5 жыл болду. 2 жыл Москвада, 3-4 ай Кыргызстанда. 2 жыл Москвада, 3-4 ай Кыргызстанда. Так, күндүзгү же түнкү смена эмнеге? Күндүзгү. Так, эмнеге? Түнкүсү безопасный адамдар чыгат. Алардын деле коркосуң, тигил жактан көзгөнөн карасаң, алар деле көрүнбөйт. Келе эле унутуп кеткен сыяктуу эле коркунуч боло берет. Ошол күндүзгү. Күндүзгү смена тандайсыз, түнкүнү тандаган себебиңиз себеп дегенде безопасность жок. Безопасность жок. Түшүнүктүү. Так, кийинки суроо болсун. Так, эс алганда жанагындай перерыв маалда эмне кыласыз? Инстаграм көрөм. Релиз көрөм, кызыктуу видеолорду көрөм. То есть Инстаграм менен Ютубтан, короче, мындай кызыктуу видеолор көрүп, убакыт өткөрүп экенсиз, Түшүнүктүү. Так, обед менюсу кандай? Обедте эмне менен мындай өзүңүздү мындай курсант кыласыз? Ар кандай случайно, кээ бирде шаурма, кээ бирде башка тамактар. Основной көбүнчө шаурма. Основной тамагы. Түшүнүктүү. Так, эң долгий поездка жана эң чоң чыйыбый. Эң долгий поездка Токмок болгон. Токмок? Анын чыйыбый 500 сом болгон. Ошол Токмоктонбу же башка жактанбы? Ошол Токмоктон. Токмоктон болду 5. Жакшы. Так, эми ар бир таксистте өзү пассажир нерв кылат. Ошондо сизге кайсыл нерв кылганыңыз жакпайт жана ошол нервден кантип чыгасыз? Заказ түшөт, аласың, барганда, короче, олтурат. Основной парскалар отуруп алып, өзүнчө шеф болуп, берген показания, заказ. Ал жака айда, бул жака айда дейт. Болбосо бергени 200 сом. Шеф болуп атат, машинаны жалдап алып кетип аткандай эле. То есть мындай персональный водитель кылып алган жакпайт экен, Түшүнүктүү. Так, таксисттин эң жаман көргөн району? Барыңыздар эле билсеңиздер керек, Дордой, пробка. Ошол канчасын сурадым, бардыгы Дордой деп айтышат да. Дордой акысы болду. Мен деле ошондой эле өз негизи оюм. Так, кийинки суроо, такси болуп иштейм дегендерге совет. Такси болуп иштейм дегендерге совет, таксинин башка эле жумуш тандагыла. Такси, короче, кандай адамдардын жумушу такси. Такси, короче, семьясы бар, бардык жагынан доходу бар адамдар мындай зериккенде чыгып такси кылып койсо болот. Основной таксини иш катары көргөн. Таксини чисто как подработка катары, Подработка катары. Так. Таксиге кандай өзгөрүү керек? Таксиге кандай өзгөрүү керек? Коэффициент менен алсаң ошол жакшы го дейм. Мисалы кээде 6 километрге барып калсам 200 сом, 300 сом чыгып ошо ал жактан комиссия деле бир канчасын алып калат. Ошол го дейм. То есть таксиге сиздин оюңуз боюнча кичине бир аз акчасын көбөйтүш керек. Түшүнүктүү. Так, финальный вопрос. Таксиде иштеп эмнеге жетиштиңиз? Таксиде иштеп эч нерсеге жетишкен жокпуз. Мына өзүңүз көргөндөй эле күнүнө расход чабасың, машинага запчасть аласың. Тигил бул жак өзүңдүн тиричилигиңе жетет да. Ал жак бул жак басканыңа. То есть күнүмдүк расходуңузду жабат экенсиз. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Ачык айкын жооп бергениңиз үчүн жана сизге ийгиликтер болсун. Сизге да ийгиликтер.